Саламатсыздарбы? Азыр мен сиздерге кантип Фаберликтен обратный связга жазабыз жана ошол ответтерди кантип билебиз ошол жөнүндө видео көрсөтүп беремин. Анда эмесе кеттик. Баарыбыз эле личный кабинетке киргенди билебиз. Мына личный кабинетте турабыз. Эми эмне кылабыз? Бул жерден обратный связь дегенди басабыз. Анан продолжить кылабыз. Эми бул жерден телефонуңуздарды бир аз жогоруга тарсаңыздар, новый дегенди басабыз. Эми темасын жазабыз. Сиз эмне тема жөнүндө обратныйга кайрылып жатасыз? Может, өзүңүздүн личный данныйыңыз жөнүндө, может 50 балл жөнүндө, может дагы бир көйгөй болушу мүмкүн, база данный болушу мүмкүн. Там мен бир эмени жазып көрөйүн азыр. Бул жерден жанагы 50 балл деп жаздым. Эми жазабыз. Саламатсызбы деп өзүңүздөр фантазияңыздарга жараша да бул жерде обязательно смайлик койгула дебейм, бирок өзүңөр жазасыңар. Саламатсызбы? Мен бул жерге өзүңүздөрдүн көйгөйүңүздөрдү жаздыңыздар. Эми бул жерден отправить дегенди басып коесуздар. Отправить дегенди басканда мына азыр күтүп туруңуздар. Ваш запрос успешно деп кетти. Эми кайра эле X'ти басам дагы мен азыр главныйга өтөмүн. Сиздер ошо обратныйдан чыгасыздар. Эми чыккандан кийин эмне кыласыз? Бул ответти келгенин, келбегенин каяктан билем десеңиздер, бул ответтер түрүндө келбейт. Кайра эле ошол обратный связьдагы бөлүмгө түшүп калат. Аны көрүү үчүн биз аны көрүү үчүн обратный связьга кайрылабыз. Кайра кылабыз дагы. Бул жерден мои дегенди тандап өзүңүздөрдүн обратныйга жазганыңыздарды. Эми карасаңыздар, бул жерде кызыл болуп турат. Кызыл болуп турганда бул уже обратныйга кетти дегенди билдирет. Бирок бул жерде ответ бергенде жашыл болуп калат. Ошондо ответ бергенди сразу эле мисалы мына семейный контракт жөнүндө мен жазгам, ошо бассаңыздар өзү мынтип жооп берет да. И там ошентип элечи. Мисалы азыр 50 балл жөнүндө мен жаздым. Мына кызылдын ордуна жашыл болуп, и ошол жерде мен кайра эле 50 балл дегенди басып карасам, бул жерде менин жазганымды обратно жооп берет. Там саламатсызбы и так далее. Сизге 50 балл жабыш үчүн могул видеону сатып алсаңыз болот, либо моундай кылсаңыз болот деп. Просто мен өзүмдүн көйгөйүмдү жаздым, и ошонун эле түйүнүнө жазып берет. Бул жерде эч кандай бирөөгө сообщение жазбайт, телефонуңуздарга келбейт. Кайра эле ошол өзүңүздөр жазган вопроско түйүнү ответ кылып кайтарып коет. Ушинтип эле обратный связьдарга кайрылып, өзүңүздөрдүн көйгөйүңүздөрдү чечип алсаңыздар болот. Бардыгы оңой. Обратный связь негизи бир күндө жооп берет, либо 8-9 сааттын ичинде жооп берип калат.